Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hormatly mekendeşler, kadirli Müslüman bir tuğandar, barыңızдарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга бекем иман, шүгүр кыла турган жүрөк, кең ырыскы, пайдалуу билим, dünya ахиреттин жакшылыктарын барыбызга насип кылсын. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, өзүнүн газабынан, дозоктун отунан барыбызды сактасын Алла Таала. Албетте, bu дүйнөдө адам баласынын туруусу өтө эле аз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен үммөтүмдүн өмүрү 60-70 жылдын ортосунда" деген. 60-70 жылдын ортосу. Ага чейин кеткендер, андан кийин кеткендер, бирок азыраак болот экен. Бирок 60-70-тин ортосунда кеткендер көбүрөөк болот. Жараткан Алла Субхана ва Таала ахиретке даярданыш үчүн сиздерге, биздерди бу дүйнөгө жаратты. Ахиретке даярданыш үчүн, кыяматка жакшылап даярданыш үчүн. Чтоб ал жерге барганда өкүнүч, кайгы, түбөлүктүү, бактысыздык, кордук болуп калбасын. Ахиретке адам баласы даярданат иман, амали салих менен. Эки нерсе. İmandı bekendeydi. Amali salih de tüzdeydi. İman bil gayb. Görбөй turup, bar özü, bırak gözden gayb. Görбөй turup işengendeydi. Amali salih degen ne? Amali salih degen kim kayerde, kaysa alda bolbosun, Allah'ın hükmün Peygamber'in sünnetinde atkarsa, o şu amali salih. Kim? Badışağı, kul, erkek, ayal ayrılması yok. Kayerde, meçitte, bazarda, üyde, Mekke'de. Kayerde, kaysa alda bolbosun. Bayı, kembagal, oğurvata, den soluğu jakşı, saparda, üyde, kaysa alda bolbosun. Allah'ın hükmü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görsetken, oşu Allah'ın hükmü kanday atkarış gerek. Sünnetli jolu var. Oşunu atkarsa, oşu amali salih. Jaşo Allah jaratkan, Allah beret, Allah'ın kolunda. Oңолусу дагы, бузулусу дагы. Дүйнөнүн жашоосу да, ахиреттин жашоосу да. Allah Subhanahu wa Ta'ala жашоону өзү берет ал. Al-Muhyi жашоону өзү. Al-Mumit ölümünü дагы өзү берет. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala өзү шериги жок, кудурети менен берет. Бардыгына чектеп койгон жашоосундагы. Albatta bir nemi eski alıp koyuş gerek da. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaşoonun gojoyunu, jaratucusu, oңдоочусу, buzucusu. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala özün tanıştırıp bendelerдің jaşoosu, egерде bendeler kaalasa oңолгонду, oşogo bir ereje joldama aytат. Man amila salihan min zakarna wa unsa wa huwa mu'minun فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytат, kim amali salih kılsa, amali salih hazırlayıp verdim. Kim amali salih, man amila salihan, kim salih amal kılsa, kayerde bolbosun, kanday avalda, kaysıl jerde Allah'ın hükmün Peygamber sünnetinde atkarsa, min zakarina unsa, erkek bolsun, ayal bolsun ayırması yok. وَهُوَ مُؤْمِنٌ imandı olsun al. İman menen. Bolboso jakşı işlerдің imanı yok, paydası yok. Milyon adamның kursağın toygosoңuz imanı yok. Milyon adamga jardam berseňiz, su verip iman yok. Misali da imanı yok. Kança degen jakşılık kılыңыз, iman yok bolso, bu dünyada jakşı atqa konos, gramata, premiya, Nobelevskiy alas. Бирок ахиретте эч нерсе жок. Жакшы атка коюңуз, тарыхта жазыласыз. Бу дүйнөдө кичине мактайт. Жакшы ушундай нерселерге бу дүйнөдө болот да. Бирок ахиретте эч нерсе жок. Ошон үчүн иман болуш керек сөзсүз. Амал кабыл болуш үчүн иман болуш керек.
Ушундай болсо эмне дейт? Фаланнухияннаху хаятан тойиба. Биз ага дейт, Алла айтат. Уада берип атат. Аллага уадасына да ишенбейбизби? Ишенебиз сөзсүз. Фаланнухияннаху хаятан тойиба. Сөзсүз. Биз ага эң таза, эң бактылуу, эң пакиза жашоо беребиз дейт да. Канча жашаса дагы макулбу? Кандай болбосун аныкы? Кайсы жерде болбосун, тоодо, шаарда айырмасы жок. Бирок эң таза жашоону Алланын тарабынан убада. Эгерде хаятын тойибаны кааласак, бейпил жашоону, бактылуу жашоону, таза жашоону, рахаттуу жашоону кааласак, анда биз иман, амали салихка мээнет кылабыз. Дүйнөдө дагы Алла таалам берет, ахиретте кылат. Биз дүйнөгө өзүнчө мээнет кылып, ахиретке өзүнчө мээнет кыла турган үммөт эмеспиз. Бир мээнет кылабыз, экөө тең курулат. Бир ок менен эки. Ошол имандын берекесинен дүйнө дагы курулат, амали салих менен да дүйнө дагы курулат. Кабыр, махшар, хашар, пилсирот, ахирет бардыгы курулат. Ошон үчүн иншаалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну үйрөтүү үчүн, дүйнөнү дагы, ахиретти дагы курууну үйрөтүү үчүн дүйнөгө келген да. Бардык адамдарга жол көрсөтүү үчүн. Пайгамбарыбыздын осуяттарынан, пайгамбарыбыздын хутбалары айтып аттык эле, үммөткө кайрылган, эскерткен, үйрөткөн, билим бардык жагынан үммөттү тазалап, арулап, кайсы нерседен арылыш керек, кайсы нерсе үммөттүн келечегине зыян, коомчулукка зыян, өзүнө зыян, дүйнөдө ахиретте зыян. Bunun bardığın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı insan, en boğruker insan, en görөгөч insan, en baktılı insan eskertip aytıp koygan. Oşonun biri Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma aytat. Hatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal. Peygamberimiz bizge kayrılıp hutba aytıp mınday dedi. İyyakum ve zulüm. Ay, zulümdük kılıdan sizler saktan kıla. Fa inna zulma zulumatun yevmal kıyama. Antkeni zulüm var o. Bu kıyamat günü öte köp. Zulümdük kıyamat günü bu zulümdün akısı sizlerge berile turgan al öte köp berilip kal. Kıyamat gününün karangılıkları, kıyamat günü can alganda, kabırga koyganda kıynalıp kalasыңар deyip. Zulümdü kılvağıla birege deyip. Zulümden ittakuz zulüm, zulümden saktan kıla. İyyakum vaz zulüm, zulümden saktan kıla deyip. Zulüm iki türlü olat özü negizi. Biri Allah'ın hukuku menen baylanıştı, ikincisi benden hukuku menen baylanıştı. Allah'ın hukuku menen baylanıştı, bu şirk. İnne şirke la zulmun azim. Kur'an'da Allah Teala aytat, şirk keltiri öte çoğun zulüm uşul deyip. İkinci bendelerni hukuku boyunca baylanıştı, bu zulümdür, üç türge bölünür. Malı, canı, əvirine zulümdü kılı. Meyli atağınız bolu, apağınız bolu, ayalınız bolu, balaçakağınız bolu, musafir o çok işteyizbi, biznesmensbi, koşuna o, kim bolu olsun, sizin tegireğinizdeki kaysi adamga jolukpağınız, oşoğu zulümdü kılı, aram, emnesine? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koştoşu acılığında ayttılar. İnne dima'akum, sizlerden kanınar, ve amwalakum, mal mülkünür, ve agradakum, ve a'radakum, sizlerden əviringer, haramun aleykum, sizlerge bir-biringerge aramışıl. Aramışıl. Demek, kanınar, canınar, mal mülküңөр, nerseňer, akçaňar, üçüncü abir abroýuňar biri-biriňerge aram. Çekten aşpagıla uşul üç nerse dedi. Zulümdü eken. Zalim kaçı? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de jar salıp koyganda maliz zalimine min hamim. Zalimga hiç kanday dost bolboyt. Allah'ın azabından kutkara turgan, jardan beri turgan dost bolboyt kıyamat günü.
Вала шафи юта. Ортого түшүүчү дагы болбойт залымга. Эч ким орто түшпөйт. Эртеге бизде мисалы, ортого да эч ким түшпөйт экен залымгачы. Так. Ва мализ залимина мин насир. Эч бир жардам берүүчү дагы болбойт. Эч бир дос дагы болбойт. Жардам берүүчү дагы болбойт. Шапаат кылуучу дагы болбойт. Мынакей зулум деди. Ошон үчүн туугандар, биз зулумдуктан, бирибизге зулумдук кылуудан сактанайлы. Бүгүнкү күнү эң чоң зулумдук абийирине зулумдук болуп атат. Сиз карап ойлонуңуз. Мен башка мусулмандардын абийирине зулумдук кылбай эле турамынбы? Бүгүнкү сабактар, хадистер ушу тууралуу кетет. Өзүбүздүн ахиретибиз үчүн өзүбүзгө ырайым кылайлы, өзүбүзгө күйөйлү туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө ахирет ушундай көрүп турган айтып атат. Bunun akıbeti жақшылық менен бүтпөйт деп атат. Ескертип атат. Токто. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Биз ошону билип туруп эле умышленно кетип атабыз да. Азыркы бүгүнкү күндө билип эле турат туура эмес кылып атканын. Бирок баары бир акча, дүйнө, жек көрүү, кек сактоо, ушунун артынан жок нерсе эмне болсо дагы ушундай болсун депчи. Бул жакшы эмес. Бүгүн бай адамдар акча бербей койгондой жерлер болот. Буну да пайгамбарыбыз зулум деп айткан. Буну эмне деген? Матлул гани зулмун. Матлул гани шылтагы да байдын шылтагы. Эртең берем деп кой. Иш кылдыртып, эртеси күнү келди. Эртең берем деп кой. Да келди. Акча бар, бүгүн деле берип койсо болот. Бир кичине оборот кылып алайын дейт. Же болбосо атайып ушуну кичине кыйнайын депчи. Кийин кел деп кой. Бир жумадан кийин дейт. Бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Пайгамбар айтты, зулум дейт ошолчу. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну зулум деген. Ва iyyakum wal fuhsh wat tafahhush. Ай, абийирсиз иштерден, абийирсиз сөздөрдөн сактангыла дейт. Тилиңерден энең деп чыкпасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү кайсы деп сураганда, кимде ким ата энесин сөксө деген. Я Расулулла, ата энесин сөккөн да адам болобу деп, ата энесин тилдеген адам болобу деп таң калып сураганда сахабалар. Пайгамбарыбыз айткан, бул бирөөнү сөгөт, бирөөнүн ата энесин. Жыйынтыгында ал бунун ата энесин сөгүп атабы? Болду. Ушул өзүнүн ата энесин сөккөндөй деди да. Ошон үчүн бирөөнүн энесин сөксөңүз, ал сиздин энеңизди сөгөт. Сиздин энеңизге сөгүштү өзүңүз алып бердиңизби? Ушу сиз сөккөндөй да. Ушул чоң күнөөлөрдүн чоңу деген да. Булардан сактангыла деген. Тил менен уятсыз сөздөрдү сүйлөгөн. Булардан сактангыла деген. Кээ бир адамдар жөн эле кошумча сөз болуп калган. Уятсыз сөздөрдү сүйлөй берчү. Кээ бир адамдар ушундай көрүнүп калган, орусча сүйлөй берсе эчтеке болбойт деп ойлойбу. Кыргызчага сүйлөбөйт, бирок орусча сүйлөйт уятсыз. Кандай болсо мааниси бир да. Ва iyyakum wash-shuh. Ай, сараңдыктан сактангыла деди. Сараңдык барго? Өтө коркунучтуу оору экен да бул. Не деп атат? Fa innama halaka man kana qablakum bish-shuh. Силерден мурда адамдар, үммөттөр жок болуп кеткен сараңдыктын себебинен. Сараңдык аркылуу түп тамыры менен жок болуп кеткен дейт. Амарахум бил qati'ati faqata'u. Сараңдык аларга буйурду. Туганчылыкты үзүүнү, алар туганчылыкты үзүштү дейт. Ва амарахум бил bukhli fabakhilu. Сараңдыкка буйурду, ал кандай кылды? Мындай да, араб тилде шух деген өтө катуу сараңдыкты айтат. Бухул деген бул дагы сараңдык. Бирок бухул көбүн бир эле мал мүлк менен да, акчага байланыштуу да, акча бербейт да. Макулбу? А шух бул жалпы сараңдык. Ой дагы бербейт да. Билимин дагы бербейт да. Тажрыйбасын дагы бербейт да. Кеңешин да бербейт, насаатын да бербейт. Эчтекесин. Бул только малга эле тиешелүү болуп кала турган болсо, буну бухул деп коет. Эгерде бардык жагынан сараң боло турган болсо, макулбу?
Bunu şuh деп koyar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan: "Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaika humul muflihun." Kim özünün nefsisinin sarandığından kutulgan bolsa, muna uşul adamlar gana iyilik tavuşular. Fe ulaika humul muflihun degeni uşuğa çektep koydu. İyilik tavuşulardı çektep koydu. Özünün nefsisinin sarandığından, jamandığından kutkarılganlar. Uşlar gana iyilik tavuşular, uşlar gana baktulular, uşlar iyilikке жетүүчүлөр, mına kutkarılganlar uşlar. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат: "Ey, sizlerden murda adamlar bolgon." Allah Taala kabar berdi Peygamberimizge. Niye arkılı jok bolup ketишкен? Niye arkılı alар tüp tamırı menen üzülüp ketишкен? Alar sarаңдык arkılı deydi. Oşonduktan biz meyli ilim bolsun, meyli tajriba bolsun, makulu meyli ideya bolsun, meyli nasihat kengeş bolsun, makulu meyli kanday gana bolbosun, biz sarang bolboylu. Sarang bolboylu. Mal mülkö emi көбүнчө sarаңдык aytылды. Ve amarahum bil fujur fa fajaru, sarаңдыk alarga günöge buyurdu. Aram nerselerge buyurdu. Alar aram nerseni günölerde kıldı dedi. Emne üçün? Sebep degende bul şuh aslul maasi, günölördün paydalı, günölördün negizi uşu kende, sarаңдыктан kende. Faqam racul faqal, bir kişi turdu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ya Resulallah, ayyul islami afdal?" İslamdın qaysınысы en abzel? Müslümandın qaysınысы? Barız ele Müslümanbız. Azı Kırgızstanda Müslüman 80%, munda aytқанда 5 milyondan aşığırağı Müslüman var. Dünyada kança 1,5 milyardga жақын Müslüman var. Bari birde emes de. Peygamberimizden sorap atat: Müslümanlardın en abzeli kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem: "Ay yeslemen muslimuna min lisanik ve yedik." Müslümanlar senin tilingen kolundan aman bolsa, salamatta bolsa, tınç bolsa, mına. Uşul en abzel Müslüman eken. Müslümanlardan en artığı, en jakşısı, en abzeli anın tilinen, kolundan başka Müslümanlar amandıkta bolsa o deydi. Demek, men tilimen, men koluma, men dua kılayın. Ya Allah, bugün men tilim menen, kolum menen Müslümanlarga bir ziyan berbeyinçi. Hatta bir gün uşunday yaşayınçı. Tilim menen dağı, kolum menen dağı. Ekon aytıp koydu. Allahu akbar. Lisanik ve yadik. Bugün biri жазып atat. Bir tili menen söylep atat. Biri жазып atat. Ya. Kolu menen degendere söz söylep muştagan emes. Kolu menen жазып atat. Putu menen жазбайт atara. Atak bu jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Biri başı menen süzse kандай bolot? Putu menen bir tepseçi." Jok. Көбүнчө adam başkaga ziyan жеткиргенде, kolu menen jana tili menen жеткирет экен. Ошон үчүн айтып койду. Atak баарын камтыган. Кандай болбосун? Süzse деле, түртсө деле, макулбу? Tepse деле, бул бардыгына зыяндык. Бирок көбүнчө адам баласы tili menen jana kolu menen ziyan жеткирет экен. Ошондуктан ушу экөөнү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтып койду. Atak bardыгы Murat bardыгы. Faqama zalika ar-rajul aw ghayru. Oşo kişi je başka kişi birisi dagı soradı Peygamberimizden. Ya Resulallah, ayyul hicrati afdal? Hicratın, köçünün en abzeli qaysı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "An tahjura ma kariha rabbuk." Sen Robun jaktırıp algan nerseden köçüp ket oşon. Oşonu kılba, anı taşta degen söz da. Anı taştap köçüp ketdi. Taştap jılıp ket degen söz. Robun qaysı nerseni jaktırbayбы? Bol, anı taştap da köçüp ket. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbaların birinde Müslümanlarga ıza jetkirүүдөн katуу eskertken, jana Müslümanlardın ayыбын izdep arkasынан түшкөндөн ötö katуу eskertken.
Tirmizi'de rivayet kelet İbni Umar radıyallahu anhumadan. Bul aytat, Saidan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el minber fanada bi sautin rafi'. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberga çıktı dağı katı ün menen aytdı. Murtafi' büyük ün menen aytdı. Ya ma'aşara man aslama bi lisani ve lem yufdil imanu ila kalbi la tu'dul muslimin ve la tettaba'u avratihim ey zellatihim ve asaratihim. Peygamberimiz aytdı, ey tili menen Müslüman iman jürögü jetpegen cemaat dedi. Özüne söz yesin tağı olat da. Kim tili menenle Müslümanmın dep, jürögüne ali iman jeteylek, 200'lük münafıklar degen sözdü Peygamberimiz aytıtat. Tili menen Müslümanmın degen jürögünde imanı yok. Cemaat uqqula. Siler Müslümanlarga ıza jetkiribegile. Müslümanlardın kemçiliklerinin артынан түшпөгүлө. Алардын жаңылышы, айыбын артынан ким түшсө, угуп алгыла дейт. Fa innahu man tatabba awrata akhil muslim. Müslüman bir tuğanın ayыбын arkasından düşe turgan bolsa, tatabba Allahu awratah. Allah anın ayыбынан düşöt deyt. Allah anın артынан düşöt deyt. Allah anın артынан ayыбынан düşöt deyt. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْكُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Kimdin артынан Allah düşe turgan bolsa, Allah Taala anın üyünde oturguzup turup şermendesini çıgarat. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala anın şermendesini çıgarat. Al, üyün içinde oturup turup Allah Taala özü bilmeye kalat ne kandayla bolgan. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qarаңыздар tuğanдар. Жашоо кыска. Акылдуу инсанды, болгондо дагы эң акылдуу инсан аркасынан эрчи берели. Ушуну айткан сөзүнчү кулагыбызга коюп, жүрөгүбүзгө отургуза берели. Аракет кыла берели. Напсы менен күрөшүп, жихад кыла берели. Напсыбыз биздики бар го барыбыз. Ушу менен кармашайлы да. Кудай кааласа иншаалла бу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү насааттарычы bizge bugün açı olsa da erten tatlı olur. Erten tatlı olur. Bugün kıyıntı olsa ertege inşallah uşul bizden iyiligimiz bolat doğan. İbni Umar radıyallahu anhuma bir jolu Ka'bani qarab aytdı. Ma adamak ve ma a'zama hurmatak vel mu'min a'zamu hurmatan indallah mink. Ka'bani. Oho, qanday sen ulusun. Sen urmatın qanday ulu. Biroq mo'min Allah'ın aldına sana qaraganda urmatı uluroq deb qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dagı o'zi Ka'bani qarab turib aytgan. Ey Ka'ba. Qanday sen tazasın. Qanday sen jipar jittusun. Qanday sen urmat sıyga yeysin. Biroq mo'mindin urmat sıyı senin jogorу degen. Uşunun sebebinen Allah Taala Müslüman adamga aram kılıp koygan mo'min turalı jaman gümensürödön. İbni Hibban da gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken. Ya ma'şara man aslama bilisani ve lem yudkhilul imanu qalbah la tu'dul muslimin ve la tu'ayyiruhum ve la tatallabu ataratihim. Ey tili menen Müslümanmın dep iman jürögüne gire elek jamaat. Sizler Müslümanlarga ıza jetkiribegile. Sizler alardı namızına tiyişpegile. Ardantpagıla alardı. Uyaltpagıla alardı. Müslümandı. Jana alardın артынан kemçildigini izlep düşpegile deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam balasına kaysı nerse ziyan bere turgan bolsa, oşonu aldına ala eskertүү bergen. Her bir nersenin çegin aytkan. Peygamberimiz alıp kelgen din bardıq nersenin çeklerin, jobolorun toluk aytkanda. Oşon üçün aytабыз go.
İslamda kaygı dağı, gülkü dağı çektirilgen. Kaygı dağı, gülkü dağı çektirilgen. Kaygırıyor. Boldu. 3 gün. Kalgan inşallah ahirette jolgabız, büttü. Sizge ziyan bolup kalbasın. İslam sizge rahim kılat. Meyli. Ыйлап атасыз, өкіріп атасыз, қыжалат болып атасыз. Başka hiç kimге ziyan емес sizden başka. Al gitti al. Müslümanбыз. Biz işenimiz bekem bolsun. Anın артынан жакшы иштерди кыла берели. Сооптарды багыштай берели. Yevme yecma'ukum li yevmil cem. Zalika yevmut tagabun. Ertegi Allah Taala barыбыз топтойт экен, күн келет. Бизден өтөбүз да. Ал кетип биз кала белек. Burası mınal жерде, ошон үчүн биздин алсыздыгыбызды Алла Таала билет. Шарияттын пайдасы кандай? Кайгы дагы бар. Bir adam өлүп атса күлүп жүрө тургандай динибиз эмес биздики. Каткара турган. Адам өлүп атса, адам ооруп атса үстүнө шылдыңдай турган дин эмес биздики. Кайгыны бөлүшө турган, боорукерлүү дин биздин динибиз. Бирок анын чеги бар да. Бар десен чеги бар. Тамактын дагы чеги бар. Uykunun da çeği var, gülkünün de çeği var. Barık nersen çeği var, taksır. Barık nersen çeği var. Buna ki, dünyanın da çeği var. Dünyanın da çeği var. Uşunday kuğmay, артын карабай. Андай болбойт. Allah Taala kişine tormuzdap turat. Sahih Bukhari, Sahih Müslim'de gelet Ukba İbni Amir radıyallahu anhu. Dan rivayet Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kharaç yevmen fassalla ala ahli Uhud salatahu alel meyyit. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündördün birinde bu Muhammed Aleyhisselam şu akırkı dünyada mına kaytat degen uçur bolçu. Dünya mene mına koştoşoyun degen uçurga jakın kalgan bolçu. Oşo gündördün birinde çıktı dağı Uhud'da şehit bolgondorgo barıp durup janaza namazı okudu. Janaza namazı okudu. 8 yıldan keyinki rivayet gelir. Janaza okugan, Uhud'da şehit bolgon 70 sahabalar, Sayyid-i Şuhada şehitlerden en mırzası, ulusu Hamza radıyallahu anhu Uhud'da şehit bolgon, Uhud'da olsun canına koyulgan. Oşol jerge barıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janazasını okudu. Gayradan okup, andan keyin minbarga çıktı dağından keyin, gelgenden keyin, kayıp gelgenden keyin minbarga çıkıp ananı aytты. Sahabalara gayrıldı. İnni faratun lakum. Men farat dep uşunu aytat. Burada bir kervender bir жерден ekinci жерге bara turgan bolsa, aldan ala bir kişini jiberet da. Al barıp dayardık görөt. Emne var, emne jok, suuq bu, pagoda kандай, el awalı kандай, nerseleri kандай, kayсы жерге tursa bolot, kay жерге bolboyt. Uşunu aldına ala barıp dayardık görgön, uşunu farat dep koyot. Peygamberimiz aytат, men sizlerden ketem dagı, sizlerden aldına varıp ahirette sizlerdi kütüp alam deydi. Barıp turam deydi. Oşon üçün karаңыздар, janaza namazda jaş baldarga jana jaş kızlarga, balagatka tola elek baldarga jana kızlarga dua okuganda, Allahumma gfir li hayyina ve mayyitina, ya Allah, bizim mına mayyitibizin günösün geçir dep dua kılbayбыз, bilesiңерби? Sebep al ki jaş balagatka tola elek, alarda günö jok. Kayaktan günü. Ne deyiz? Allahumma cealhu lana farata. Ya Allah bunu ötüp ketti. Bizi kütüp alıcı kılgın dep atabız da. Ne dep atabız? Bizi kütüp alıcı kılgın. Bizden aldın gitti. Bizi kütüp alıcı kılgın depçi. Ve cealhu lana ajra ve zuhra. Ve cealhu lana biz için bunu sevap kılgın.
Biz üçün buğa ahirette bizge zapası zuhr kılgan. وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. Şafaat kıluvçı kılgın dep dua kılabız. Demek farat dep aytып atkanыбыз, Peygamberimiz aytып atat, "İnni faratun lakum." Men sizlerden aldım barıp ahirette barıp turayın, dayardık görüp turayın, sizler gelesinger, sizlerdi kütüp alayın dep atat mana. "Wa ana shahidun aleykum." Men sizlerge güve bolamın özüm deydi. Men sizlerge özüm güve bolamın. Jana men Allah'a ant içip aytam. La anduru ila havdi. Men havzımdı azır uşul жерден görüp turam deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ahirette havuz beret. Havuz degeni çoğun bir kölmö. Çoğun bir mınдай. Ne dep koyat bizdeki mınдай бассейн эмес, havuz deydi. Çoğun kölmö. Su. Кичинекей озеро деген deydi. Köl. Her bir peygamberin özün kölü var bolot eкен. Бирок пайгамбарыбыздын havuzı эң чоң болот экен да. Анда subhanallah rivayetler gelet. Uşunça subhanallah idiş ayaktar cıldızın sanın çalık deydi. Eleseti görüm. Oşol жерден kim bir urtam su içse tübölükü çankabay deydi büttü. Uşunday kasiyetli Kavsar havuzu Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimize vergen. Peygamberimiz ayttat, men bu dünyada görüp turam havuzumdu deydi. Uşu yerde turup görüp turam deydi. Bana жердин kazınaların açkıçları verildi deydi peygamberimiz. Жердин açkıçları verildi bir rivayette. Bir rivayette жердин kazınaların açkıçları verildi deydi. Эми Allah'a ant içip aytan, men sizlerden korkpoymun, menen keyin sizler şirk keltirip müşrik bolup ketesiңер dep korkpoymun deydi. Бирок men korkomun. Sizler dünyada biri-biriңер менен жарышасыңар dep korkomun. Bul bir rivayet. Keyinki rivayette. Salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala qatla Uhudin ba'da 8 sinin kal muwaddi' lil ahya vel amwat. Thumma tala'al minbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da öldürülgön, şehit bolgon oşolorgo janaza okuu üçün çıkıp atat dagı. 8 yıldan keyin Uhud soğuşu 3. Hicride bolgon. Hazır 1443 Hicri, rovna 1440 yıl murda bolgon. Peygamberimiz 11. Hicride dünyadan ketken. Uhud 8'in 3'ünde bolup atat, 11'inde. 8 yıldan keyin. Mına dünyadan keteyin dep atkan uçurda da aytып atat, "Kal muwaddi' lil ahya vel amwat." Peygamberimiz çıkıp namaz okugany uşunday boldu deydi. Tirüler menen dagı, ölükler menen dagı koştoşup atkanday boldu deydi. Tirüler menen dagı koştoşup özünün nasihatlары, sözleri bilinip attı. Şu jakında azır ketet okşayt. Jakında biz menen şu koştoşup bolot okşayt depçi. Tirülerge dagı koştoşuuçuday. Kal muwaddi'. Ölüklerge dagı oşon üчүн Uhudga bardı. Ölükler menen de şu bir koştoşup anan keteyin dedi okşayt deydi da. Uhudda şehitlergeç. Ana minbarga çıkıp turup aytты. "İnni bayna aydikum farat." Men sizlerden aldığınarda farat, aldına varıp kütüp alıçumun. "Wa ana shahidun aleykum." Sizlerge güvömün. "Wa inna maw'idakum al-havd." Sizlerge wadalaşkan günübüz bargo, havuzdan jolugabız dedi. Peygamberimiz kaydan jolugabız dedi? Oşol havuzdan, oşo kölmödön Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo sudan oşo yerden jolugabız dedi. "Wa inni la anduru ilayh min maqami hada." Men uşul jerde turup oşo kölmömü qarap turam deydi. "Wa inni lastu akhsha aleykum an tushriku." Men korkpoymun, dagı aytayın. Men sizlerge korkpoymun, şu sizler menen keyin müşrik bolup Allah'ını taşlap şirk keltirip ketesiңер dep korkpoyum. "Walakin akhsha aleykumud dunya an tanafasu fiha." Bir korkomun sizlerge dünyaga. Biri-biriңерden jarışıp, biri-biriңерden ozup, oşodan korkomun deydi. Başka rivayattan deydi, em qarap turuңuz. Da genenirek aytып atat. "Walakinni akhsha aleykumud dunya an tanafasu fiha ve taqtatilu ve tahliku kama halaka man kana qablakum." Buna negizele. Men sizlerge menen keyin şirk keltiret dep korkpoymun deydi. Sizler dünyada biri-biriңерге jarışıp, keyin
Бири-бириңерге душман болуп, бири-бириңерди өлтүрүп, жок болуп кетесиңерби деп корком ушу дүнүйө себебинен. Кандай силерден мурдагылар жок болгондой дейт мына. Азыр мына ошол карап турсакчы. Биздин кичинекей Кыргызстаныбыз, же болбосо бүткүл дүйнөнү караңыз. Ошону үстүнө болуп атат. Дүнүйө үчүн бири-бирин кырмай. Акча үчүн мансапка барат, акча үчүн. Бири-бирин кырмай, дүнүйө үчүн. Чоң мамлекеттер. Не болуп кетти могу Сирия? Башка макан толтурайм дүнүйөнүн мисалдарын алып келсек. Не болуп кетти? Бардыгы мынакей дүнүйө үчүн бири-бирин кырмай. Ошон үчүн пайгамбарыбыз да мына деди кичинекей нагыл Кыргызстан эмес мына Дордой деле алайлы. Конкуренттер өздөрү жакшы билет. Канчасы келди бизге, канчасы айтып берет. Аллаху акбар. Бул иши жүрүп атат, меники жүрбөй атат. Бул байып атат, мен байыбай эле турам. Ана эмне кылыш керек? Буну сыйкырлаш керек. Бала чакасын сыйкырлаш керек. Акча бериш керек деген. Бунун ишин жабыш керек, жолун жабыш керек, бактысын жабыш керек, бууш керек. Көрдөн топурак алып келиш керек. Шибеге деп койчу эле. Ошо шибеге деп коебу узун. Шибеге менен кактырган канча жип байлагандары канча. Эмне гана эмне кылат ушул акыретин куруп? Өзүнүн көрүнө кирелегеле от менен толтуруп эмне кылат да ушуну? Ушунун бардыгы мына дүнүйө жүрөккө сиңип кеткен, тамырлап кеткен. Болбосо дүнүйөгө жылаңач эле келгенбиз баарыбыз. Азыр хадис келет. Эртеге Алла Таала баарыбызды кандай келсек ошондой тирилтет. Жылаңай пут, жылаңач кийими жок, сүннөткө отурулган эмес, ошондой кылып турулат. Гурлан дейт. Уратан. Хуфатан. Кандай биринчи дүнүйөгө келсек, кабырга баргандан кийин, бул жер 10 канча жыл жашадык, кайра кудум ошондой тургузат Алла Таала. Эч ким колунда 1 сом менен турбайт. 1 сом менен, бирөөнүн колунда бирөөнүн нан дагы болбойт, эчтеке болбойт. Эчтекеси жок келесиң, эчтекеси жок кетесиң, эчтекеси жок турасың. Амалыңа гана жооп бересиң. Сыноо үчүн берилген эле дүнүйө. Мына ошон үчүн кан төгүлүп атат, кордук болуп атат. Эмне деген кандай дозоктун отуну тияка бар эле бу дүйнөдө өзүнө даярдап атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертти. Уқба радияллаху анху, бу сахаба. Жаш сахабалар болчу пайгамбарыбыздын ордундачы. Мисирде ошол жерде фатих болуп, Мисирде турган башкарып. Не дейт? Факанат ахира ма раайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алал минбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды акыркы жолу минбарда көргөндө ошондой көрдүм дейт да. Ол андан кийин көрбөдүм дейт. Мына ал минбарга чыкканы дейт. Акыркы жолу менин көргөнүм пайгамбарыбызды минбарда ошол жерден көрдүм. Андан кийин көргөн жок. Ошол бойдон дүйнөдөн өттү дейт да. Демек дүйнөдө эң акыркы осуяттары туугандар 23 жыл Куран түштү, 23 жыл мээнет кылды. Бардыгын көрүп туруп, акыркы бизге сиздерге айтып аткан сөздөрү. Мен силерди күтүп алам деп атат. Силерге күбө болом деп атат. Силер дейт, менен кеткенден кийин, бу дүйнөдөн кеткенден кийин дүнүйө үчүн ушунда талашып, дүнүйөнү кууп, жыйынтыгында бириң башың бириң алып, динден чыгып кетесиңби деп коркомун деп атат. Ошодон коркомун деп атат. Атак, дүнүйөнүн өзү Алла субханаху ва таала буну хайыр деп дагы айткан, фитна деп дагы айткан. Экөөнү деди. Эгерде ошо дүнүйө биздин ахиретибиздин курганга жардам бере турган болсо, бул хайыр. Бул жакшы, бул бакыт. Мындай малды мактаса болот да, ахиретти кура турган, ахиретти жардам бергенге курган. Эгерде Алланын дининен тоса турган, сараңдыкка батыра турган болсо, бундайга каргыш, наалат болсун дейт мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хутбасында ахиретке даярданууга кызыктырды. Ибн Умар радияллаху анхума дан риваят анна набийя саллаллаху алейхи ва саллям хатаба яуман, бир күнү кайрылуу жасады. Факала фи хутбати, кайрылуусунда мындай деп айтты. Ала, кабардар, кулак салып уккула, кабардар болгула.
Wa inna dunya ardun hadirun ya'kulu minhu al-bar wal fajir. Ala wa innal akhira ajalun sadiqun ve yakti fiha malikun qadirun. Ne deydi? Dünya deydi. Бұл учурдағы bir товар deydi. Az ушул учурдағы эле bir товар. Bundan жакшыдагы, жамандагы жейт. Хабардар болгула. Ахирет болса, ажалун садикун, чын убада бул. Ажал боло турган ушул учурда эмес, келечек чындык бул. Так. Анда Маликун Кадир. Ким чечет экен ахиретте чечимди? Аллах, бадыша. Кадир кудуреттүү, бадыша Аллах чечет аерде дейт. Ала ва иннал хайра куллаху бихадафирихи фил жанна. Кабардар бол, ар бир сөзүн айтып атат. Мындай кунт коюп кала деп. Ар бир сөзүн айтып атат пайгамбарыбыз. Жакшылыктын барычы бейиште дейт. Толугу менен бейиште. Ала ва инна шар куллаху бихадафирихи фин нар. Кабардар болгула, уккула. Жамандыктын бары толугу менен дозокто дейт. Бу дүйнөдөгү жамандык жамандык эмес бул. Бу дүйнөдөгү кордук кордук эмес. Бу дүйнөдөгү азап азап эмес туган. Дозоктун ичиндеги азап азап. Дозоктун ичиндеги кордук кордук. Дозоктогу бактысыздык бактысыздык. Жамандыктын бары толугу менен толук деңгээлде тиякта. Жакшылыктын бары толугу менен эң жогорку деңгээлде бейиште. Бу дүйнөнүн рахаты рахат эмес. Бу дүйнөнүн жыргалчылыгы жыргалчылык эмес. Бу дүйнөнүн бактысы, кубанычы кубаныч эмес. Бейиште бакыт дагы башка дагы бардыгында. Айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ала фа'малу ва антум миналлахи ала хадр. Амал кылып алгыла. Амал кылып калгыла. Амал кылып калгыла. Албетте, силер Алла Тааланын тарабынан бир эскертүүдөсүңөр. Унутпагыла. Алданып калбагыла деген сөз. Дайыма мындай не деп коет, эсиңерде болуп турсун. Ва аламу аннакум му'радуна ала а'маликум. Билип койгула, силер сөзсүз амалдарыңарга көңдөлөн кылынасыңар, сунушталасыңар. Дегени кандай силер амал кылсаңар, ошого сөзсүз салынасыңар. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аят окуду. Аятта Алла Таала айтат: ким кыпын барабар жакшылык кылса, аны сөзсүз көрөт. Жакшылыгын, мукафатын, пайдасын, анын белегин, сыйлыгын сөзсүз көрөт. Жакшылык эч качан калып кетпейт оң жак сол жакта. Унутулуп калып кетпейт кылган жакшылыгыңыз. Биз унутуп калышыбыз мүмкүн. Алла унутпайт. Биз былтыркы канча жакшылык кылдык, унутуп калышыбыз мүмкүн. Бирок периште аны жазып койгон, ал өчпөйт. Алла унутпайт. Ошондой эле жамандыктагы ким жамандык кылса, кыпын барабар анын жазасын көрөт бул дагы. Көрөт. Алла Кур'анда айтып атат: яраху, сөз көрөт. Bir хутбасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертүү берди. Онда дагы кандай эскертүү? Ата-энеге кызмат кылбагандарга эскертүү. Рамазан айы келип кетти, билбей эле калды. Ошолорго эскертүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам калай калктын эң улуусу, ыйыгы аты аталганда салават айтпагандарга эскертүү. Жөнөкөй эскертүү эмес. Жабраил периште келип катуу дуа кылган. Ата-энеге кызмат кылбаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын аты аталганда салават айтпаган. Рамазан айда бекапар өткөрүп киргендерге катуу дуа кылган, тескери дуа кылган. Ар бирине пайгамбарыбыз амин деп, бекемдеп, мөөрүн баскан.
Ka'b ibn Ujra radıyallahu anhu aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Uhdurul minbar. Ey minbarga jakındagılar. Mana minbar. Jakındagılar dedi. Sahabalar jakındap gelişti. Fahadarna falamma irtaqa darajatan qal amin. Falamma irtaqa darajatan thaniye qal amin. Falamma irtaqa darajatan thalitha qal amin. Falamma nazala qulna ya Resulallah laqad sami'na minka al-yawm shay'an ma kunna nasma'u. Bardығы minbarga топтоду дагы пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem топтоду. Жакындагыла dedi. Sahabalar aytат, biz gelip kaldık жақын дейді. Пайгамбарыбыз birinci tepkiçке çıkkan деле, amin dedi. İkinci tepkiçe götürüldü, amin. Üçüncü tepkiçe götürüldü, amin. Keyin düşüp ketти дейді. Biz soradık дейді, sahabalar aytат. Ya Resulallah, bugün sizden buga çeyin ukpagan bir sözdü uqtuk go. Ukpagan, görбөгөн bir görünüştü gördük. Kanday? Her bir tepkiçte götürülgen sayın amin, amin, amin dediniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Fakal, inne Cebrail aleyhisselam, Cebrail perişte arada li, bana sunuştadı. Ne deyip sunuştadı? Fakale ba'uda men adraka Ramazan felem yughfar lehu kultu amin. Kim Ramazan ayıga jetip anın günösü geçirilbese, oşol Allah'ın rahmatından üzülsün dediler, men amin dep koydum deydi. Ramazan ay günö geçiriş üçün gelgen ay. Ümmetin günösün geçiriş üçün özgöçö ay da bulçu. Günönü jönüle güygüzüp, Ramadan degen söz, Ramad degen sözden çıkat, güygüzüp kül kılı vergende aytat da. Ramazan dedim, özünün manisi şunday. Güygüzü. Kül kılı veriyor. Jön ököy güzülmez. Vapşe eştekesi jok kılı veriyor. Adamdın günösün jok kılı veriyor degen sen. Eştekeni kaldırбай. Ramazan ayı. Oşo Ramazan ayı gelip bu bir kapar. Ramazan kaçan bolat? Niye bolat? Orozasın karmabay, kadırlabay. Mına. Tak, ikincisi. Men amin dep ayttım deydi. İkinci tepkiçke çıkkanımda ba'uda man zukirtu indahu falam yusalli aleyk. Sen atın atalып turup sana salavat aytılbasa, oşol adam Allah'ın rahmatından üzülsün dedele, Peygamberimiz amin dep koydu. Aytkanın gelsin degen söz mana sana. Duanı kim berip atat? Periştelerдің mırzası. Kim bekemdep tasdiqtap atat? Peygamberlarдің mırzası. Bu kanday güçlü dua. Oşonduktan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam degende içimizden sallallahu aleyhi ve sellem dep aytışlık. Daima aytıp turuş bu mustahap ele amal. Biroq majliste başında bir jol aytışlık bu sünnet amal. Ömüründe bir jol bu vacip farz amal. Antkeni Allah Taala buyruq bergen. İnnallahu ve malaikatahu yusalluna alen nebi ya eyyuhellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah Taala özü perişteleri bari Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salavat aytat. Ey iman keltirgenler, sizler de Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salavat salam aytıp turgula dep Allah'ın buyruq bergen. Üçüncüsü. Ba'uda men adraka abawayh el-kibaru indahu aw ahadahuma felem yudkhilahu el-cenne kultu amin. Kim ata enesin özgöçö garılıkta tapsa, je ekönün birösün tapsa, atası je apası. Keyin al ekö bul balаны beyişke kirgize albasa, Allah'ın rahmatından üzülsün dedi Peygamberimiz. Amin dep koydu. Ne üçün garılıkta depen sözdü koşup koydu Peygamberimiz? Ata-ene jaштыгында sizдің kızmatыңızga muhtaç emes da. Özün işini özü kıla alat. Özü akça tapa alat. Özü nan tapa alat. Ya, orup atsa özün jakşı karay alat. Biroq garılıkta göz çaçırap kalat. Baya jaштыкта күч жок. Mehnet kılıp, akça tap, özün bağıp degендей. Ya. Oşonçun Allah subhanahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Al-kibaru indahu. Anake, garılıkta jetse, özgöçö. Meyli, ekö teң bolsun, je ekөнүн birösü bolsun, alarga kızmat kılıp, alar
ушул кызматына ыраазычылыгын берип бул баланы бейишке киргизбей турган болсо, Алланын рахматынан үзүлсүн, кур калсын деди эле пайгамбарыбыз. Амин деп койду мына. Мына туугандар кандай чоң эскертүү. Урматтуу мекендештер, кимдин ата-энеси бар болсо кадырлап калсын. Сыйлап калсын. Урматтуу жаштар, жаштыкка, акчага мас болбогула. Күчүңө мас болбо, дүнүйөгө, акчаңа алданба. Илимиңе чиренбе, кыйынсынба. Канча байлык болсо да. Апаңдын, атаңдын алдында турганда канаты сынган канаттуудай болуп, өзүңдү кор алып, керсейбей, канча блатной кийинсең дагы, өзүңдү төмөн алып, кичпейил алып тургун. Бул тамсил деп коет, ташбих деп коет. Алла Таала канаты сынган канаттай деп мисал берген. Канаттуудай, то есть. Чымчыктын бир канаты сынык болсо, барып кармап аласың да, уча албайт да ал. Саңа жалдырап карап турат да. Көзүн жалдырап карап турат. Мен өлтүрбөс экен эми деп эми бечара бир канаты сынган да. Сен да кудду ушундай ата-энеңдин алдында көзүңдү жалдыратып тур да, керсейбей, канатыңды кичине сындырып, кичине аз-маз ылдыйраак кылып тургун. Мына. Аллахым кандай мээримдүү. Ата-эне сени ширкке, капырлыкка түртсө дагы, алар менен мамилени бузбагын деди. Албетте, аларга баш ийбейсиң, сени арамга түртүп атса баш ийбейсиң, ширк куфурга түртүп атса баш ийбейсиң. Бирок орой, копол, корс, жириккен болбойт. Алла Таала айтып койгон, жакшы мамиле менен жашап кете бересиң бол. Дүйнөдөн өткөнгө чейин. Колундан келген кызматын кыл. Ал экөө себеп болгон дүйнөгө келүүңө. Вот так. La ilahe illallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям илим алууда, Кур'ан окууда деп кыйынсынгандарга эскертүү берген. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан аннаху кама лейлатан би Макка минал лейл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мекке шаарында бир түнү турду дагы, кечинде дуа кылды. Аллахумма хал баллахту деп. 3 жолу айтты. Салата маррат. Я Алла, мен сенин диниңди жеткирдим. Мен сенин диниңди жеткирдим. Факала Умар ибн Хаттаб. Умар разияллаху анху айтты. Ва кан аввахан. Умар разияллаху анху өтө көп дуа кылган, өтө жүрөгүн жумшак киши эле. Факал Аллахумма наам. Албетте, о Алланын элчиси, сиз жеткирдиңиз. Жеткирмек турсун, жеткиргенден акысын бердиңиз, менет кылдыңыз, насаат кылдыңыз деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иман эртеби кеч үстөмдүү болот, куфурду өз жайына коет. Билип алгыла. Вала я'тиянна алан-наси заманун, адамдарга бир заман келет. Ятаалламуна фихи Кур'ан, Кур'анды үйрөнүшөт ошол заманда. Ятаалламунаху ва яқраунаху, сумма якулуна кад қара'на ва алимна, фаман заллади хуа хайрун минна. Аллаху акбар. Ушундай бир заман келет экен. Диндеги адамдар илим алат экен, Кур'ан окушат экен, жатташат экен. Анан өзүн билбей калышат экен. Не дейт экен? Биз алым болдук. Biz karı olduk. Bizden daha jakşı var özü. Bişkekte, Kırgızistan'da, dünyada. Bizden tüzügörök var mı? Tuğra Allah'ın aldığında jakşısın. Bırak senin жүрегіңе ушул келгени, бушу жаман. Senin жүрегіңе келip, başkalardan büyük uşu жаман. Себеп дегенде, азыр жашоо бүт элек. Жашоо эмне? Бүт элек. Sen кимди кемсинтип атсаңчы, жаман көрүп атсаңчы, бүгүн төмөн, жашоо бүт элек таксыр.
Мүмкін ал сенен жақшырақ болып өлөр. Sen andan жақшымын деп атасың ғой, сен андан жаманырақ болып өліп қаларың да мүмкін да. Ошон үчүн шайтандан құтылуу жол bir ғана төмөнгө ғана. Башка жол жоқ. Ант ичкен да болчу. Алдынан, артынан, оң жақ, сол жақ. Азғырам бұны. Азғырам ол. Жогору жақ эми Аллага тиешелүү. Bir ғана жол қалғанда, қаяқ? Ылдый жақ қана қалған. Башка жол жоқ. Сақан чоңқан. Ошондуктан урматтуу агай мусулман бир туугандар, мынаке. Даже мындайда кээ бир адамдар байлығына текеберленет. Кээ бир адамдар чырайына текеберленет. Кээ бир адамдар мансабына текеберленет. Кээ бир адамдар өзүнүн урук тууганына, тегине текеберленет. Урусуна. Кээ бир адамдар өзүнүн илимине текеберленет. Эң жаман текеберлик өзүнүн илимине текеберленген. Башкаларды төмөн көрүп, шайтан ушу менен урат буну. Ошон үчүн дайыма я Алла, сен гана мени сактайсың деп. Ошого жараша биз өзүбүз да аракет кылышыбыз керек. Ар кимди кагып, анын ар кимди жиркип, жок. Эл катары, жамаат менен бирге. Жөнөкөйлүктө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушуларды Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, "Фахал фи улайка мин хайр?" Илимди алган, Куранды жаттап бүткөн. Я, пайгамбар сөйдөп атат. Мына ушул адамдарда жакшылык барбы деди эле. Калу. Сахабалар айтты: "Я Расулуллах, ман хаулай?" Булар кимдер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Улайка минкум, ушулар силерден эле болот." Мындайча айтканда мин хадихил умма, ушул үммөттөн эле, мусулмандардан эле болот. Ва улайка хум вакудун нар, бирок дозоктун отундары болот деди да. Мына биз корко турган нерселери. Намаз окугандар, намаз окубагандарды кемсинтпейли. Төмөн көрбөйлү. 5 убакыт намаз окугандарды тигилерге карап туруп, "Мен каякта, бул каякта" деп. Я. Жок. Алла товфик берди, ушунча шүгүр болду. Алла Таала буга да берсин. Ушунду кылып аткан жамандыгынан сактанганына я Аллага шүгүр. Мен будан артык эмесмин. Bundan артык эмес. Бир киши айткан экен чоң аалымга. Кичине сөздөр менен айтыша кеткен го. Сен жакшысыңбы, мен итим жакшыбы дептир да. Баягы өтө чоң аалым. Ал айтыптыр. Мен азыр айта албайм дептир. Эртеге пилсироттон аман өтүп кетсем, мен сен итиңе караганда жакшыракмын дептир. Пилсироттон өтө албай калсам, сен итиң жакшыраак менен дептир. Мынаны караң. Аллаху акбар. Мына дозоктун отуну деди. Кудай. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят айтат: "Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яхтуб алал минбар." Минбарга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чыгып хутба айтып аткан уктум. Мындай деди: "Иннакум мунакуллахи хуфатан, уратан, гурлан." Силер сөзсүз Аллага жолугасыңар. Алла субхана ва таала жолугасыңар. Алла Таала бизди кайрамат эткени. Кандай? Хуфат, жылаңайлак, урат, жылангач, кийими жок. Гурлан, гайра мактунин деп коет. Сүннөткө отурузулбаган. Жаш балдарды. Мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Я айюханнас, иннакум махшурун илаллахи таала хуфатан уратан гурлан." Бир риваятта келет, Айша радиаллаху анха энебиз пайгамбарыбыздан ушу хадисти укканда айтты: "Я Расулуллах, кандай эркектерди, аялдар барды жылаңач макшады." Эми ул айтып аткан максаты эми бири-бирин кандай? Уяттуу жерлери бар. Десе Айша, ал күн бирөөнүкүн тиякта турсун, өзүнүкүн эстей турган күн эмес ал. Адамды ушундай эле кылып отурган, алдына дозок менен отурганда, бейиш турганда.
Адамдын эсин кетип кала турган. Тирүү адамдар мастай болуп. Кама бадана аввала халқин нуиду вa'дан алейна инна кунна фаилин. Айтат, силерди алгаш кандай жараттык эле го? Кудум ошо кайтарабыз силерди дейт кайра. Кайра кайтарабыз дейт. Бул биздин мойнубузда убада. Албетте биз буну кылуучубуз дейт. Эң биринчи ахиретте бардык адамзатты Алла Таалам тирилткенде биринчи кийимди Ибрахим пайгамбарга кийзеткени. Биринчи кийим Ибрахим пайгамбарга. Ва инна пайгамбар айтты: "Ала ва инна аввалал халайqi юкса Ибрахим алейхиссалам." Эң биринчи. Андан кийин айтат, угуп алыңыз. "Ала ва иннаху саюжау биrijali min ummati فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир топ менин үммөтүмдөн кишилер да келет экен. Аларды сол жакка алып кетет экен да. Сол жакка бул жакшы болбойт да. О, пайгамбарыбыз айтат, "Роббум, менин сахабаларым, бул менин үммөтүм" деп айтканда, айтат экен, "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, сен билбейсиң, сен дүйнөдөн кеткенден кийин артыңан булар эмне кылганын" дейт. Сен кылбаганды кылып, сен айтпаганды айтып, саңа жала жаап, бидат мыналарды кылганда дейт. Мынандай. Фаюкал ли, ушундай мага айтылат дейт. Иннахум лам язалу муртаддин ала акабихим, алар артына кайткандар дагы бар. Сен бошоткандан кийин. Пайгамбарыбыз айткан, сухкан. Алланын рахматынан үзүлгүрлөр деп. Алланын рахматынан үзүлгүрлөр деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аманат сөздөрүн жеткирүүгө пайгамбарыбыздын дуасы. Мына бактылуулук, ийгилик пайгамбарыбыздын дуасы. Бир шейхтин дуасы эмес, Каабанын имамынын дуасы эмес. Bir tabiinlerden, taba tabiinlerden, imamlardan, sahabaların duası emez. Peygamberimizin duası. Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayet. Aytat, Samiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hayf. Mina'da hayf degen meçit var. Oşol jerde uqtum deyt. Aytып atqanım. Naddarallahu abdan sami'a maqalati fahafizaha ve va'aha ve ballagaha men lem yesma'. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берди. Менин сөзүмдү угуп, жакшы эсине тутуп, сактап, кийин укпаганга жеткирген адамды Алла Таалам жашылдандырсын. Алла гүлдөтсүн, Алла бактылуу кылсын. Мындай дуа берди тугандар. Фарубба хамили фиқхин ила ман хува афқаху мин. Кейде мындай да. Сиз бирөөгө жеткирдиңизби? Сизге караганда ал билүүчүрөөк, түшүнүүчүрөөк болуп калат да. Ал кыйын чыгып калат. Бирок сиз ошого себеп болуп койдуңуз да. Ошонун баардык сообу сизге жазылат. Сизден да кыйын чыкты, сизден да көп ошо туура жолго түшүп калды да. Саласун ла ягиллу алейхинна калбу муъмин. Момундун жүрөгү үч нерсе бар, момундун жүрөгү кыянат кылбайт ал үч нерсеге. Кайсы экен? Ихласул амал лиллахи таала. Алла үчүн амалды калыс кылуу. Момундун жүрөгү ушул нерсе кыянат кылбайт дейт. То есть момундун жүрөгү сөзсүз амал кылса Алла үчүн кылат дейт. Так. Ва насихату ли аимматул муслимин. Мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалоо. Мусулмандардын жетекчилерине жакшылык каалоо, момундун жүрөгү ушуга кыянат кылбайт дейт мына. Будан эмне таалим алдык? Будан эмне сабак алдык? Мусулмандын жетекчилери барбы, жетекчилери? Биз ошолорго жакшылык каалайлы. Ошолорго насаат айтайлы, дуа кылайлы, жамандык каалабайлы. Момундун жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Экинчиси. Ва лузуму жамаатихим фа инна даъватахум тахфазу ман вара'a. Жамаатты бекем кармоо. Жамаатты бекем кармаган, анткени булардын дуасы кийинкилер өздөрүнүн башкасында курчап алат дейт. Анда сактап алат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ай, алейкум бил масджид ва жамаа ва амматин нас." Силер мечитти бекем кармагыла, жамаатты бекем кармагыла, жалпы эл менен бирге болгула.
Анткени булардын дуасы башка риваяттерде келет. Булардын дуасычы башкалар да курчап алат экен да. Азыр мисалы ушул жерден дуа кылсакчы, мына жерде канча отурат, ушунун бардыгына тиеши болот да. Алхамдулилlah, ал дуа кылып атабы же жөн эле отурабы, сөз дуанын таасири тиет буга. Ошон үчүн айтылат да. Канчалык көп жамаат болуп намаз окусак, ошончолук сооптуу болот. Ошо жамаатта эң мыкты намаз кимдики болсо, баарын Алла таала ошондой берет дейт да. Бул кандай деген Кудайымдын берешендүүлүгү. Жоомарттыгы. Алхамдулилlah. Арада канча ихластуу болсо, ошого жараша сооп бере берет. Кийин айтты: "Ваман канат дунья ниятаху фаррака Аллаху алейхи амрах ва жа'ала фақраху байна яйнайхи ва лам я'тихи мин ад-дунья илля ма кутиба лах. Ваман канат ал-ахирату ниятаху жама'a Аллаху амрах ва жа'ала гинаху фи қалби ва ататху ад-дунья ва хия рагима." Ким дүниені эле максат кылып алса, угуп алсын. Дүниені эле максат кылган болсо, Алла Таала анын ишин чачыратып коет. Ырыскыны издейин деп, Аляскага чейин барат. Дүниені максат кылган болсо, Фиджиден наркы Чилиге чейин барат. Алла чачып коет анын иштерин. Бу дүйнөдө деле, тияк бияк ар жерде. Ошол эле рыскыны жейт. Бир мисалда бир аалым мындай мисал берет да. Тоокторго баарыбыз эле жүгөрү салып берип жүргөнбүз да, туурабы? Буудай. Кээде мындай кылып эле берип коебуз тоокторго. Ал жей берет. Кээде чачып бересиң. Ошол эле. Канча чимирилбесин, андан ашык жебейт, алчы баары. Алла Таала ушуну сурайлы бир жерден эле берип койсун да бизге. Ошол жерден эле жей берели да. Чачып жүрсе, чарчап, анал жерге барып, бул жерге барып, андан ашыкча жей албайсың. Ошону эле аласың. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн көп эле талайлай бербейли. Бактылуулуктун белгилеринен бир белги, ырыскысы өзүнүн мекенинде табылса. Мекенди болду өзүнчө чоң бакыт. Мекениңде ырыскың табылган өзүнчө чоң бадышалык да бул. Кул болсаң аны бадышасың да. Каалаган 12-де чыганбы, 1-де чыганбы, көчөгө чыгып. Ойной берем. Ла иляха иллаллахны айтам да. Астагфирулла дейм, бияка чыгып. Бирок каалаганда чыгам да. Каалаган досума барам, тууганыма барам, кандай, каалаганда отурам. Мекенди кадырлайлы, туугандар. Биз жаштарыбызды патриоттук өзүбүздө сезим болбосо болбойт. Биз бирибизге сөз мекенди сактап калуу көздүн карегинен да улуу бул нерсе. Көздүн жаштарынан улуу, көздүн жашынын түсү жок, билесиздер да. Же түсү барбы? Карадан деле ошондой, актан деле ошондой, африканистан деле ошо жаш чыгат. Европейстен деле ошо жаш чыгат. Кыргыздан деле, Лөлүдөн деле, баарыбыздан ошо жаш чыгат же башкабы? Мен айтарым туугандар мынакей. Алла Таала ким дүнүйөнү ниет кылса, анын ишин чачып коет дейт. Мекендештерим капа болбосо керек, прямой эфирде көрүп аткандар бар. Албетте, жашоо мажбур кылды, тияка барды. Бул да Алланын хикматы. Ошол жерде азыр Россияда тиякта иштеп атышат. Кудайга шүгүр. Көп мекендештерге жоолуктук чет мамлекетте бизге караганда бекем. Бизге караганда Кыргызстан сүйүүсү көп. Кадыры көп. Башкача. Алхамдулилlah. Кудайым берсе иншалла, бирок тиякта калып калбайт деп үмүттөбүз иншалла. Баары келип кетип турушат жана башка мейли, Андан кимди дейт? Алла Таала жакырчылыкты эки көзүнүн алдына басып коет дейт. Ким дүнүйөнү максат кылдыбы? Дүнүйөгө тойгон адам болгон эмес. Адам тарыхында болгон эмес. Ислам эмес, адам тарыхында болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сөз менен түшүндүрүп койгон. Адам баласына, ар бир адамга Алла Таала ушунчалык напсинин каалоосун жараткан, бүткүл дүнүйөнү берсең тойбойт. Бул дүйнө напсини тойгозо турган, жыргата турган дүнүйө эмес. Напсини тойгозо турган, жыргата турган дүнүйө бейиш. Эң жогорку деңгээлде тиякта тойгозо, тиякта жыргата. Бул эмес. Адам баласына эгерде бир кокту алтынды берсең, кумтордун алтынычы мына ала арчанын коктусуна толбойт да.
Эгерде ошонун бардыгын бир адамга берсең, айтат экен, дагы бир кокту болсо, дагы бир ушели болсо. Эки кокту толтура алтын берсең, үчүнчүсүн эңсейткен. Ушинтип тою мүмкүн эмес экен. Эгерде бул дүйнөгө бардыгын берип, бирөөгө эле ошо кичине бир алакандай болгон алтынды таштап койсо, айтат экен да. Ошону да бияка өткөздөйт да. Не кылып коет? Дүнүйө канчага жазылган болсо ошончо эле берилет дейт. Ахиретиңизди бузбаңыз, дүнүйөгө алданбаңыз. Эми, "Оман канатил ахира нията", ким ахиретти ниет кылган болсо, Аллаху акбар, жама Аллах амра. Алла ишин топтоп коет. Алла ишин топтоп коет. Жана Алла Тааланын жүрөгүндө байлыкты, каниетти басып коет. Дүнүйө ага келет, кор болуп келет дейт. Дүнүйө эмне болуп келет дейт? Кор болуп келет. Да бир хикая айтып берейин, ушунча болуп калды. Дүнүйө эртеге кыямат күнү келгенде бир бети тытылган, көчүгү тытылган, карыган бир кемпирдин сүрөтүндө келет экен. Дүнүйө өзү муаннас да, женский род. Ошон үчүн айтып атам мен, кемпирлерибиз капа болбосо керек. Бети да тытылган, көчү да тытылган. Ана айтат экен, дүнүйө. Сага эмне болду? Бетиң жаман тытылып тур го. Десе, ушул бу такыбалардын аркасынан ээрчий берсем, булар тепкилей берип, мени карабай, тепкилей берип, артынан ээрчий берип, бетим тытылып кетти. Көчүң эмне болду тытылып кетсе? Мына дүнүйө парастар аркама жетем деп тырмай берип, вообще жеткен эмес деп. Ошо тытылып кетти. Мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ахиретти ниет кылган артынан дүнүйө кор болуп келет дейт. Дүнүйө кор болуп келет дейт. Вакыт болуп калды ошойт, Мен ушу менен бүтүрөйлү. Ла илаха иллаллах. Туугандар, бири-бирибизге бир тууганбыз. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызды бөлүшүп, ийгилигибизди туура көрүп, туурабы? Дайыма иншалла Алла Таалам ушундай бактылуу жашоо берсин баарыбызга. Бирок бактыбыз билип коюң, Алланын колунда, Алла динге койгон, башка жакка койгон эмес. Ош базарда эт саткан павильондор бар. Ошол жерге барып бирөө ткань издесе табабы? Таппайт да. Каяктан тапсын? Ткань издеген жерге барып эт сураса бул акылы каякта бул не? Алла Таала динге койсо бакытты, сен каяктан издеп жүрөсүң?